Кыргыз кодекси. Үй бүлө. Бала. Кыргызда балдары бала кезинен тарта жоокердик өнөрлөргө тарбияланган. Атка минүү, атты башкаруу, атты чабуу жана жаат май сыяктуу. Ошондой эле бала бешикте жатканда эле балага ылайыктуу бешик ырлары насаат катары ырдалып, баланын тарбиясы бешиктен башталган. Кыргыз баласы эң биринчи орунга ата-энесин коюп келген. Кандай гана даражада болбосун, кедейби же байбы, ал ата-энесинин батасын алмайынча эч бир иш жасаган эмес. Тапкан олжосун жарымын ата-энесине берген. Балаң жакшы болсо өргө чыгарат, балаң жаман болсо көргө тыгат. Балаңды элиң мактаса андан башкан бакыт жок. Бала жакшысы атанын даңкы, кыз жакшысы эненин даңкы. Бала падышадан кудуреттүү. Балалуу үй базар, баласыз үй мазар. Балалуу үйдө сыр жок, орлуу үйдө ыр жок. Балага атасы сынчы. Балага ойлоп айтсаң угат, ойлобой айтсаң отко жыгат. Кыз. Кыргыз кызы турмушка чыга элек кезинде бүлөдө конок деп саналат. Ошондуктан келечекте кыргыз кызы башка бүлөгө таандык болгондуктан өзүнүн төркүнүн уят кылбаш үчүн кызга таандык, тиричиликте керектүү өнөрлөрдү үйрөнүү менен чоңоет. Кыздуу үйдө кыл жатпайт. Кыз уяты тартуу, ат уяты сатуу. Кызга 40 үйдөн тыюу. Кыздуу болсоң көздүү бол. Жакшы кыз эрден чыкпайт, эрден чыкса да элден чыкпайт. Жакшы кызга жаман кыз багы менен теңелет. Жакшы катын жаман эрди зор кылат, жаман катын жакшы эрди кор кылат. Кыздуу үй кылыктуу.